Ош шаарынын кичинекей тургуну 4 жаштагы Жасурга 3-чү жолку операция жасалганы турат. Ал Тубаса Зара Аккыч каналынын туура эмес жайгашуусунан улам буга чейин 2 жолку операцияны башынан өткөргөн. Жасур жана анын бир тууганы жалгыз бой апасы менен тайенесинин кароосунда. Аз камсыз болгон үй бүлө күнүмдүк тапканын баланын ден соолугуна жумшап, жардамга муктаж болуп келет. Примов фонду бүгүн Жасурдун операциясы үчүн акчалай каражат алып келди. Ошонго мен Примов улан бизге жардам кылып мына 10 000 сом акча жөнөттү. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо Примов Уланбекке Ош Пирим немесиге компаниясына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Примов уулум өмүрлөр узун, рызкылары улуу, мартабалары бүйүк болуп, алтын башы хамиша аман болсун. Бизде начар жашаган семьяларга жардам бергениге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми бир үй бүлөнүн багар көрөрү болгон бул тургун залалдуу шишик дартына кабылып 1 жылдан бери азап тартып келет. Алгач тишинин оорусуна убагында көңүл бурбагандыгынан дарты чоңоюп, оор операцияны талап кылуучу шишикке айланып кеткендигин айтат. Примов фонду бул жаш үй бүлөнүн башчысынын дарылануусу үчүн 35 000 сом акчалай жардамын берди. Ал аты жөнүн атабай, жүзүн жашырып коюуну суранды. Улам Примов фондуна чоң рахмат айтам. Эмгек жамаатына жана ошо директор Бегалбекке рахмат айтам. Силерге ийгилик жардамыңыздарды алдым, чоң рахмат. Будан дагы бакаласа жакшылыгыңыздар көп кыла бериңиздер, элге жакшылыктарыңыздар. Чоң рахматымды айтам силерге. Примов фонду калктын аярлуу катмарына, анын ичинен өзгөчө жаш балдардын, жаш үй бүлөлөрдүн ден соолугуна кам көрүүнү улантып келет. Чет өлкөлөрдө жасалчу оор операцияларга муктаж болгондорго акчалай жардамдан тышкары моралдык жактан да колдоо көрсөтөт. Бул биринчисинде жаш баланын тугасы Зара түтүгүнүн башка жакта жайгашып калгандыгы. Буга чейин 2 жол операция болгон. Мындан кийин дагы 3-чү операциясын күтүп жатышат. Бул операциясы жакын аралыкта Ош шаарында болмокчу. Ошол жарабыбызга жардам бердик. Экинчи үй бүлө бул жаагында бул опухоль жайгашып калган. Бир агабыздын ошонун операциясына деп акча топтолуп жатат негизинен. Бул операциясы Кыргызстанда шарт жок болгондуктан чет мамлекетте жасалууну күтүлүүдө. Буюрса бул карантин алына турган болсо, чет мамлекеттерге диагнозун жөнөтөбүз. Ошол жактан операция жасалат деп пландатабыз. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов демөөрчүлүк кылган фонд карапайым калктын саламаттыгына, келечек ээлеринин билим алуусуна жана социалдык жашоонун жакшырышына ар тараптуу салымын кошуп келет. Эскерте кетсек, фонд элдин башына түшкөн өзгөчө абал убагында аз камсыз болгондорго ун, азык-түлүктөрдү жеткирип, оор күндөрдө кызмат көрсөткөн күч түзүмдөрүнүн жана медицина кызматкерлерин акысыз тамак аш менен камсыздап турду. Нурзада Мурзаматова, Шахрух Эминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.